Кыргызстанда алимент төлөбөй качып жүргөн аталардын саны күндө өсүүдө. Учурда соттун чечимине карабастан алимент төлөбөй издөөдө жүргөн аталардын саны дагы 1000ден ашат. Укук коргоочулардын айтымына караганда, көпчүлүгү дал ушул соттун чечиминен кийин, тагыраак айтканда, ажырашуудан кийин чечимдердин көпчүлүгү бул кагаз жүзүндө калып, ал эми иш жүзүндө ашпай келет. Тагыраак айтканда, алимент төлөтүү бул кыйынчылыкты жаратууда. Алимент төлөбөгөн эркектердин көпчүлүгү бул туруктуу бир жерде катталып иштебеген жумушсуздар же болбосо чет элде иштеп жүргөндөр. А бирок айрым учурларда иштеген иши бар, колунда акчасы бар туруп өз баласын багуудан баш тарткандагы аталар четтен чыгат. Чындыгында балдары менен калып жалгыз кыйынчылык күндү өткөрүү бул энелерге түйшүк жаратууда. Чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө канткенде аялдар алимент төлөтүп ала алат деген суроого жооп издейбиз, саламатсыздарбы? Көптөн бери алимент төлөтө албай кыйналып жүргөн каармандарыбызды дагы студиябызга чакыралы. Ал үчүн Айнагүл Кубаталиеваны, ошондой эле Роза Чиңгилбаеваны студиябызга чакырабыз. Бүгүнкү биздин талкуу кыла турган темабыз бул алимент ала албай аткандын себептери туурасында бүгүн биз маек курабыз. Анан сизге да суроо заткым келип атат. Канча балаңыз бар? Жана жолдошуңуз менен канча болду? Ортодо нике күбөлүгү бар беле? Мына ушулар туурасында бир аз маалымат берип өтсөңүз. Эки баланын энесимин. 2 жылдан бери жашабайбыз, бирок жакында эле 20 күнүн болду эмеге арыз менен кайрылганыма сотко Кемин районуна. Эмне үчүн 2 жылдан бери кайрылып балдарга алимент алган жоксуз? Анткени мен күйөөм суранган болчу, алимент төлөй албайм деп. Мен сотко берип ажырашсак, анда алимент төлөп баштайт деген үчүн мен алимент сотко бербей жүргөм, ажырашпай жүргөм. Мисалы алимент төлөгөн жок, бирок 2 баланын ишкен жегени, тамак ашы сиздин мойнуңузда болот атат. Кандай болуп атат бул жаатында? Кыйналган жоксузбу? Байкем үйүндө жашайм. Экөөм менен иштейм өзүм. Мисалы алимент төлөбөсө деле жолдошуңуз кандайдыр бир деңгээлде жардамдарды көргөзүп турабы балдарына? Башында жардам берчү, азыр жардам бербейт. 2 жолу үйлөндү. Сизден кийин да үй бүлөсү бар? Жок, үй бүлөсү үйлөндү. Жашаган жок да, көп. Гражданский брак деп коет. Роза эже, сиз дагы ушул эле суроолорго канча балаңыз бар? Канча жылдан бери алимент ала албай жүрөсүз? Бир баланын энеси болом өзүм. Токмок шаарынан келдим. Областной городской сотко жазгам. Бир кызым бар да. 2012 жылдан бери алимент ала албайм. Барсаң ар кайсы шылтоон айтышат. Эмне шылтоолорду айтышат? Ким айтат шылтоону? Биринчиден мен 2012 жылы берип коюп, арадан 5 жыл өткөндөн кийин жайына койдум күйөөмдү. Өзү төлөйбү, өзүнүн дери менен береби деген ой менен жүрдүм. Анан 2016 жылы барып туруп сотко кайрылдым. Архивди көтөрүп, мага эсеп түрүндө эсептеп чыгарып берип коюңуз. Суранычты эметтим. Анан алименттин эсебин чыгарып бергенден кийин күйөөмдү чакырышты. Кызым экенин аныктап сүйлөгөндөн кийин алиментти ар кайсы шылтоон айтып баштады. Анан соттун жардамчыларына кайрылганда күйөөңдү өзүң таап кел деп сунушташты. Өздөрү таппай сизди тапты? Мени таап кел дешти. Анан мен эмне кылам деп, анан РОВДга барып тааныш аркылуу баланы алып келдим. Бензиндерин куюп берип, өзүм алып келип, колун койдуртуп, эмнегедир андан мурун кайненем менен күйөөм айтыптыр. Бул бала бизден эмес депчи. Анан мен барганда менин бетиме айтсын деген ой болду мендечи өзүмдө да. Анан мени көргөндөн кийин жок, мен антип айткан эмесмин деп 200 эмет баштады. Ар кайсы сылтоон айтып баштады. Анан ойлонуп карадым. Мировойго келесизби дейт. Мен эч качан Мировойго келе албайм дедим. Бир кызым болсо дагы бир баланы көтөрүш оңой эмес. Эн атамдын колунда турам өзүмчү. Ошо анан өткөндө иш тергөөгө кеткен. Чүй область менен. Тергөөгө барсам, Базаркулов деген следователь Нурлан дегенге барганда, ал айтты, мен ишти козгой албайм деди. Эмнеге козгой албайсыз десем, бир күн мурун 5000 сом акчаны апарып төлөп коюптур. Анан биякта закон боюнча не уклоняется деген эмеси бар деген ой менен эметти да. Анан эми мен кайка кайрылсам бар деп прокуратурага бардым, Чүйдүн прокуратурасына барып кайрылсам, аяктан деле киши катары көргөн жок мени биринчиден. Жаш кыз келди деген сыяктуу болуп эле пенде катары эметип койду. Киргизген деле жок да баягы. Анан эмне кылам деп анан кайта бардым. Кайта барып, анда мага отказдын кагазын бер деп. Следовательдин отказ чыгарып койгон чечимин алдым дагы, кайта соттун жардамчысына келип айттым. Эмне алам десем, мунун эчтекеси жок экен деп башташты. Анан өзүм соттун жардамчылары баягы кыймылдабаганын билип, биздин Токмок гос регистрине барып аныктадым. Өзүнүн намына үйү бар экен. Анда жок дегенде сот
соттун калыстык эмесин чечимин чыгарып туруп мага эмесин чечимин берип койгула деп сурандым соттон. Ошо боюнча эчтеке жылыш жок. Барсаң эле ар кандай суроonu айтат. Жолдошуңуз учурда иштейби? Иштеген иши? Азыр мындай айтканда өзүм мебельный салайменде иштейт. Салондо. Кызыңызга төлөп бергенге кудурети жетет? Жетет. Өзү үйлөндү жакында. Ар кандай сөздөрдү угабыз. Анан мен дагы үйлөнгөн аялым мага чалып ар кандай сөздү айтат. Мен айттым, мен да бирөөнүн кызымын, сен да бирөөнүн кызысың. Жашоомо киргишпеле кой. Мен сага эчтеке жамандык кылган жокмун. Мен бул бала менен кызымдын атасы экени анык да. Өзүчө чечише алабыз деп баягы акылдуураак кылайын дедим. Ал менен байкадым баары деле баягы кармашканда болбойт депчи. Сот менен чечишейин деп ошо боюнча чалганда жооп бербейм суроолоруначы. Закон деле баягы биздин Кыргызстандыкы иштебейт да, закон боюнчачы. Жөн эле аты бар. Баягы мындай айтканда, орусча айтканда баягы извините за выражение дегендей законду эметпейт. Коррупция да көп жердечи. Айланып кеткенде баягы акыйкаттын эмес, чындыгы бар деп ардылчы. Мен айттым, мен до конца барам. Бир кызым болсо дагы мен өзүм сүйүүмөн тийген эмесмин. Ал турмушка деле 8 класста окуучу кезинде эле ала качып кеткен. Ошо өкүнөм да азыркыга чейинчи. Ошо кезде андан көрө ошол баланы кестирбей кийсем, зато өзүнүн жазосун алып бетим ак болмок экен депчи. Алго өзүнчө үй бүлө куруп алган экен. Анан эми ошол балага гана ай сайын акча чектетип берсин деген максатта. Ошол максат менен берсин деп баягы бир кишиники деле көп деле акча болбойт экен. Бир айлыгын жетпейт да. Кыздын жейт, ичет, кийинет. Азыркы балдарда капризный мурункудай эмес азыркы балдардын барычы. Тийини көрүп баягы сөз эметет. Анан кызымдын өзү мен жакында аныктадым. 2 жыл болду уже көзү кастетип баштаган да. Анан мен больницага барып бул эмнеден диагноз коюп бериңиз деп глазойго кайрылганда айтты. Төрөлгөндөн ошондой өзү төрөлгөн тубастык эмес экен депчи. Эми аны операция кылыш үчүн баягы суммасын айта элек жалга. Направлениясын күтүп атам очередимде. Ошо жайында кызым оңгой чыкса көзүн операция кылганга аракет кылып атам да. 9 жашта. 9 жашта ошо кызымчы. Демек ошолоруна жардам бериш керек. Эчтеке жардам бере албайт. Качан барсаң эле жоктун немесин айтат, айласын айтат. Действительно. Нике көбөлүк бар беле? Нике көбөлүк жок болчу. Ошо кезде мен жашым жете элек болчу. Өзүмдүн жашым жете элек болчу нике көбөлүккө туруш үчүн. Балким ошол нике көбөлүк жок деп дагы кандайдыр бир деңгээлде баштады. Жок, андай деле болду, бирок баягы андай болгону менен баягы мен туруп алдым да на принципчи. Жок, потому что фамилиясы дагы бар, фамилиясын берген мага деп жанын койбой туруп алдым соттордун дагычы. Азыр баары көрүүнүн көзү жок соттордунчу. Мен келатканда уже ажыдарын көргөнсүз баягы мен жаман көз менен карашат көбү. Жок дейм, ушул сот менен алек болуп ушул маселе чечилбей атканда. Уже 2012-ден бери алышып келдим. 5 жыл болду. 5 жыл болду уже. Келиңизчи Айнагүлжи. Сиз дагы кандай дейсиз? Эгер жолдошуңуз багы алимент төлөтөм деген ойдосузбу? Ал дагы ай сайын акча бөлсүн деген ойдосузбу? Же кандайдыр бир деңгээлде жок, мен жолдошумду кыйнабайм, жөн гана сот түрүндө ажырашып койсом болду деген ой пикирдесизби? Жок, мен антип ойдо эмесмин. Күйөөм просто жалдыраган, кылбай эле кой, антип эле кой депчи. Алимент төлөп албаса соттолуп кетет. Төлөгөнгө эмне кудурети жетпейби? Эмне андай аябап атасыз? Жок, кудурети действительно жетпейт. Атасы инвалид, мамасы жок. Иштебейт. Алимент төлөбөсө анан кандай кылайын деген ой пикириңиз бар? Кандай планыңыз бар? Мен ойлоп аткам, государстводан кандайдыр бир жардам сурайын депчи. Ал үчүн эмне керек? Жөн эле ажырашып кагаз керекпи же каяка деп кайрылсам. Балдарга акча чектеткенби, э? Дал ошол бүгүнкү биздин каармандарыбызга карата юридикалык жактан дагы бир нече кеңештерин айтуу үчүн келген коногубузду чакыралы. Ал үчүн жактоочу Ира Токтомушева бүгүн биздин студиябызда. Келиңиз Ира, микрофонду колго алсаңыз. Кош келипсиз биздин студиябызга. Бүгүн сиздин алдыңызда көптөгөн каармандарыбыз бар. Аларга жакшы кеңештерди айтат деген ойдобуз, жактоочу катары. Анан сизге алгачкы суроону узаткым келип атат. Чындыгында учурда баягы биздин мындай коомчулуктан билгенибизге караганда алимент төлөбөй жүргөн мырзалардын саны күндө өсүүдө. Бирок сизге да кайрылгандар көбүрөөк болсо керек. Аябай эле көп. Кайрылгандар көп. Негизи мыйзамды жогорку кеңеш ушулорду жакшылап караса болмок да. Телевидениеге уже 2-3 жолу чыгып ошону айтып атам, мыйзамды өзгөртпөсө жаш кыздар, жаш келиндер балдары менен жалгыз калып эле же төлөтө албай калышат. Негизи мыйзам боюнча административдик кодексти көтөргөндө 162 статьяны көтөргөндө аякта соттун мыйзамын аткарбаган, соттун чечимин аткарбаган
дарды алимент боюнча штраф эле каралат. 500 сомдон 10 000 сомго чейин. Мен ойлойм да, ал киши алимент өз баласына алимент төлөгөндөн мамлекетке акча төлөгөн эмне кылат? Ошо кишилерди ойлойм да, биринчи жолу сот аткарчулар айткандан кийин муну ошо киши төлөбөй атканга 3 күнгө отургузуп койсо, алимент штраф албай эле, айып албай эле 3 күнгө отургузуп койсо экен деп ойлодум да. Анан кийин экинчи жолу предупреждение кайра эскертүү салгандан кийин кайра төлөбөсө, анан уже 5 күндөн 10 күнгө чейин. Ошентип жанагы административный мен уголовный кодекске бизде эле бир эле пункттар эле болуп атпайбы? Ошо пункттарга 2-3 пункт кошсо жакшы болмок. Анда иштебесең, анда 3 күн отур, 5 күн отур, айып төлөбөй эле. Анан ошондо сезебиз, курсаң кандай ачат экен? Сен ошол жакта отурганда сен кор болуп, сени ким карап атат экен деп. Ошондо сезет эле деп ойлойм да. Деги эле мыйзам түрүндө кандай каралган ушул алимент боюнча? Туура эмес деп каралган деп ойлойм. Мен ойлойм, ушул мыйзамда караганда биздин эркектерибиз караганда окшойт деп ойлойм да. Жалаң эле эркектер караганда окшойт. Аялдары бар, ажырашкандар, алимент төлөгөндөр, анан ошо мыйзамды өзүлөрү караганда окшойт. Деги эле ошонун жол жобосун айтып өтүңүзчү. Кандай беренелер бар? Алимент төлөбөсө алгач ошол эркектерге карата кандай чаралар көрүлөт? Мыйзам жок. Алименттерге мыйзам жок. Штраф салып койшот. Уголовный иш боюнча деле штраф бар. Административный иш боюнча да штраф бар. Соттолуп кетет дегеничи? Соттолуп кеткени соттолбойт. Канча аракет кылдык, мына мен 7 жылдан бери алышып эле келатам. 7 жылдан бери алышып келатам. 200 миңден ашты айлат карысы алимент боюнча. Айтып атпаймынбы? Сотко келгенде эле, милиция келгенде, следователь келгенде ал эмне кылат? 500 сом, 1000 сом төлөп коет. Следователь мына төлөп атпайбы? Кыргыз Республикасынын 162-338 беренелери боюнча, 31 ушул беренелер боюнча айтып өтүңүзчү. 162 статья жанагы злостный уклончик от алиментов деп атпайбы? Атайын билип туруп төлөбөгөн киши деп атат. Анан кийин мен азыр айта кетпедим белем. Ушу алиментке иш козголгондон кийин ал иш козгогон үчүн канча азап, канча убара жаш келиндер тартышат. Башка статьялар за неисполнение судебного решения деген деле бар, на сот чечим чыгарып карды, алимент төлөө деген. Ал деле аш жерде карап көрсөңөр статьяда айып эле. Айып эле бар. Айыпты төлөп коюп эле кайра бош жүрө берет. Ошону эркектерде кантип айып төлөп, алимент төлөбөгөн киши айыпты кантип төлөйт өкмөткө? Макул өкмөттүн кассасын, бюджетин толтура берсин. Бала ачка калып атпайбы? Өкмөт деген баланы ойлош керек. Бизде эң сүйүктүү бала да. Качып кетсе 130 берененин негизинде ага издөө салынат дейт да. Издөө салынат. Ал чет мамлекеттен чыгарадан чыга албайт. Чыгарадан чыгып кетсе эле кармап алып келет, кайра эле бошко берет. Аякта эмеси жок да. Мыйзамында жок муну кармаш, түрмөгө отурускан деген жок. Алып келет, сен муну алимент карызсыңбы? Давай төлө деп коет. 1000 сом төлөп коет, кайра бош жүрө берет. Ошол эле болот. Башка эчтеке кыла алышпайт. Мыйзамдын 31-нин биринчи беренесине ылайык, эгерде чет жакта болсо алып келет да кайра Кыргызстандан чыгууга тыюу салынат дейт. Булачымы? Тыюу салынат, но биякта бизде канча кыргыз жигиттер бар. Биякта иштеп эле. Чет жагына чыгышпайт. Биякта иштеп эле акча табышат. Но ошондо деле төлөшпөйт. Азыр билесиңер да, көргөзбөйт да бүт баарын мен иштеген. Орто эсеп менен 10 000 сомдун тегерегинде төлөнүш керек дейт да. Туура, ал 10 000 сом балага деле жетпейт. Азыр билесиңер биздин заманыбыз кандай. Балдардан кем калгысы келбейт, телефон көтөргүсү келет, жегени, ичкени бар, кийингени бар. 10 000 сом деле. Ошол төлөбөй аткан мырзалар менен өзүңүз барып сүйлөшүп көрөсүзбү? Эмне себептен төлөбөйбүз деп айтышат? Эмне себептен төлөбөй аткан? Иштебейм, акчам жок. Колунан келе багып алсын, керекпи, эметип алсын деп коет. Анда баланы сен бак деп айтып көрдүңүзбү? Эне бербейт. Балким жолдошуңузга берип койсоңуз кызды, балким өзү бакмак. Ушинтип алимент төлөп, ушинтип канча жыл 2012 жылдан бери ызылдашпай эле. Жок. Баягы Кыргызстан макалдарда тууган эне эмес баккан эне дегендечи. Биринчиден, эгерде өзүң 9 ай көтөрүп баланы, эгерде күйөөгө берип койсоң, анын аялы кандай бүлөдөн келген, кандай тарбиядан келген, мен көзүм ачык эмес да көрө албайм да аны, туурабы? Мен ишене албайм алгачы. Потому что мен карандай чай ичсем да кыйналсам да баламды чоңойтом деп ой болот да мендечи. Потому что ишене албайм. Демек, биздин мыйзамда мындай экенде, болгону кагаз түрүндө гана кандайдыр бир деңгээлде алимент төлөбөсө, ал эркекти таптырып келет. Таптырып келгенден кийин ага кандайдыр бир деңгээлде салык дейбизби, кандай штраф, орус тилинде айтканда, ошону төлөттүрөт да эле кайра чыгарып ийет. Штраф кимге төлөнүп атат? Ал мамлекетке төлөнүп калып атат, эмнеге? Штраф административный кодекс боюнча, анан кийин уголовный кодекс боюнча каралганда 500 сомдон 10 000 сомго чейин эле. Кимге төлөнүш керек? Өкмөттөн. Тигил аялга төлөнбөйт.
Айылга мен анан төлөм деп коюп төлөбөй кайра жүрө беришет. Анан кийин мен ойлойм да, мына алиментчик болдубу? Алиментчик болду. Сот чечим чыкты. Ошорики кишини суд исполнитель чакырганда мен иштебейм, жумушум жок дегенде фонд занятости бар эмеспи? Ошол жака учетко тургузуп койсо. Жумушуң жокпу? Бар корошупур. Төлөө акча. Жумушуң жокпу? Фонд занятости учетто кармап туруш керек. Анан кийин участковыйлар бар эмеспи бизде? Вот любой жашаган жерде участковыйлар бар. Ошолорго да учетко тургузуп койсо, мына ичкенче, үйдө отурганча, диванда жатканча бар. Ошо фонд занятости тургузуп, участковый алып барып алып туруп, фонд занятости тургузуп коюш керек. Иштетиш керек. Ошо жерде иштеткен жерден ошо алган акчаны төлөттүрүш керек. Өзү жүрөт го, өлбөй. Турсан тойгусуп алып, шымын кийип алып, эркекмин деп жүрөт го. Шымын кийгенден кийин баласын бакпайбы? Бүгүн биз алимент ала албай жүргөн айымдар туурасында талкуу кылып жатабыз. Дагы бир каарманыбыз туурасында даярдалган сюжетти көрөлү. Андан соң алдыда конокторду чакырып маекти улантабыз. Эми тууган болот экен, бирок болгондо деле баягы душ тууган азыр деле кээ бири көрөт экен, кээ бири көрө албайт экен, ар кандай сөздөр айтылат экен. Ошондой сөздөргө эметпей биздин жүзүбүздү жаап эле койгулачы айланайын. Мына ушундай бетин жаап коюуну өтүнгөн каармандын суранышынан кийин сөзгө тартып маекти баштадык. Анда сөз башынан болсун. Елена Токобаева учурда 30 жашта. Төркүнүндө апасынын менен чогуу Батирде жашайт. Айтымында жолдошу карабай таштап кеткен. 3 баласы тең кичинекей болуп кыйналган жашоону баштан өткөрүшүүдө. Ысык көл облусунда Тоң районунда төрөлгөм. Учурда азыр 3 бала менен үйдөмүн. Анан жолдошум менен ажырашып кеткениме бир 2 жыл болуп калды. 3 бала менен ушундай таштап кетти. Азыр 3 бала менен өзүмдүн мамамдын колундамын. Бул кызым 1 жаш 4 ай, анан булар болсо 3 ай болду. Ортодо айрым бир себептерден улам жубайлар ажырашууга туушар болгон. Бирок кандай болгон күндө да өз канынан жаралган балдары бар го. Атасы кайрылып келип балдарына жардам көргөзүп турабы деген суроо болбой койгон жок. Азыр атасынан деле кабар жок, эчтеке маалымат жок, эчтеке тайыны жок. Алимент жагы кандай болот? Ошо алимент жагы ЗАГСы жок, ЗАГСыга да отура элебиз. Ошо өткөндө барсак, ошо ЗАГСыңар жок, андай эметип бербейбиз деп коюшту. Еленанын апасы Гүлнөр айым көз жашын төгүп кызынын көргөн кордуктарын айтып берди. Сөз учурунда кызым турмушка чыккандан тарта кордук көрүп жүргөнү мага айтпаптыр. Кийин бир ай алча алып билдиргенде гана бардыгы ачыкка чыкты дейт. Ушу кызымдын жашоосу жакшы болбой койду, такыр көзү оштук, Өрүкзар деген айылынан болобуз деген ошту деле көргөн эмеспиз. Анан айылга ата энем келет, бир туугандарыма алып барам, ошко апарам деп алдап 2 жыл жашады. Мейлеми баргандан кийин боюна да болуп калды. Анан баланы алсоо ким кейип деп жашай бериш, жашооңор болуп кетер, алдабастыр деген ой менен мен деле эметтим, турмушун бузбайынчы деп. Жаял чалды, жумушта жүргөм. Алттыги мээримдин мамасы, апасы болосуңарбы деп. Ой, апасы болом, мен болуп тынччылыкпы десем, тияк аракы даңгырак дөңгөрөк эчтеке кылбайт. Анан начальниктин соткасына чалыптыр. Чалды да, анткенибизге сотка киртпейт. Анан мама, кызыңар өзүңөрдүн кызыңарбы, өгөй кызыңарбы, эчтегилен кызыңарбы? Эмне болду, өзүң кызым. Дагы кырсык болгон экен деп жүрөгүм ошол жактан эме болуп эле десем эле, ачыгын айтайын, кызыңарды аябай кордоп атат. Күйөөсү, кызыңар аябай жоош экен. Ошондон камчы менен сабаптыр. Бул кызды аттан ыргытчу экен. Анан бул такыр эчтекесин айтчу эмес. Жашооң жакшыбы? Жакшы. А көрсөң урта эле барганда эле сабап жүрүптүр. Көп таяк жептир, көп жол көгала болуптур, кийин айтты да. Мунун баарын эмне башында айтчу эмеслиңер десем, сизди аячумун ама, жүрөгү ооруса, улуу акем жок болот, капа кылбайын деп ойлогом дейт анан. Чийде болгон 3 баласы менен үйдө олтурган Еленанын жашоосун жеринен барып таанышып келдик. Чындыгында ным тарткан Батирде акча төлөп жашаганы менен кичинекей наристелердин тамак ашы, дары-дармегине акча жок болуп жаткандыгын айтып өтүштү. Азыр мо балдарым жакшы тойбой, бир аз малюткаларынан тартыш болуп калып атат. Ошо малютка жагынан анан бир аз дары-дармек жактарынан
тартыш болуп калып атат. Ден соолуктары жакшылабы балдардыкы? Бирөөнүкү кырыша, анан бирөөсүнүкү эме табарсаңда суу бар деп чыгарып беришкен, өткөндө больницага барсак, анан ошолорго дары алганга акча жок, тартыш болуп калып атат. Бул үй бүлөдө жалгыз иштеп жаткан Гүлнар айым айтымында тапкан 3500 сом эч нерсеге деле жетпейт. Андыктан ар кимдин оокатын алып колдонуп жатып кыйналып да кеттик дейт. Балким жардам берем дегендер болсо дагы деп турмуш шартын айтып өттү. Ошону менен биргеликте алимент төлөбөй жаткан күйөө балама карата кандай чара көрсөк болот деп кеңеш сурап өттү. Алимент дейм, ЗАГСга отур десе мен ЗАГСга отурбайм. Алимент төлөй албайм деп отказ кылып койду. Анан ошондуктен менен кантип үмүт өтүүгө болот. Өз балдарынан өзү качкан ошол да. Төлөбөйм жаш. Төлөп берсе жакшы болмок, Төлөп берсе жакшы, улуттарга жеңилдик болот эле, бут кийимдерине, тамак ашына. Эмне болот эми? Жашоо шарт, неден кыйналып атасыздар? Хозяйственный жакта мореки кошуналарындагы эмесин алдык эле, бул кийиз эме болуп атат, чукарак. Анан плитка деле элдики тетиги, церковь эме мечталар. Анан тамак пышырганга эмебиз мечта. Термос балдарга свет өчөт экен. Ошондо жалаң эле свет менен жашагандан кийин же газ болбогондон кийин ушул жагынан кыйналат экенбиз. Анан балдар ошо кичине доктурга алып барганда акча таппай калып атабыз. Оларга дары жазган, ошо акчаны таба албай коюп келген элдер алып беришти жазадан. А мен өзүм 3,5 миң алам. Квартплат менен светке чыгып алат. Анда санда ашып калса иче тап келип салып берем. Жумуртка алып келип бышырып берем. Ушуга кыйналган жашоо болуп кетти. Жалгыз мен иштейм. Андай да кийим, андай мындай деле унутат экенсиң, ушулар ачык болбосо экен. Ушулар мыйлабаса экен деп. Ушу көзүм тирүү кезимде ушуларды үйлүү кылып алсам жакшы болот эле. Амансыз кетип деле жанымды жаман кейип турган кез. Жогорудагы сюжеттеги 3 баланын апасы Елена Токобаеванын апасы Гүлнара Асанова бүгүн биздин студиябызда. Бул жерде атайым сизге кеңеш берүү үчүн дагы конокторду чакырып алдык. Анан сизге суроо заткым келип атат. Мына жогоруда сиз айтып атпайсызбы? Ортодо нике күбөлүгү жок болгондугу үчүн кандайдыр бир деңгээлде ала албайт окшойбуз депчи. Бирок ушул кеңешти сиз ортодо нике күбөлүгү жок болсо алимент ала албайсың деген кеңешти ким берди сизге? Атайын юристтерге барып, укук коргоочуларга, жактоочуларга барып туруп кеңеш алдыңызбы же элдин сөзү менен гана олтурасызбы? Былтыр кызы төрөлгөндө сокулуктун эмесине соспонусуна киргенбиз, ушундай эме берилет дегенден. Улуу кызы 15-жылы өздөрү 2014-жылы баш кошкон, 2015-жылы кызы төрөлдү. Анан сокулуктун жанагы соспонусуна кирип ошол жактан аласыңар дегенден кирсек, аяктан берилбейт, учетуңар кайда болсо ошол жактан аласыңар деди. Алимент төлөтүп алайын деп мындай кеңеш сурап барып көрдүңүздөрбү мындай юристтерге дегендей? Юристтерге барып көргөн жокмун. Эл ортодо нике күбөлүк жок десе эле кала бердиңиз. Нике күбөлүк жок, эчтеке болбойт деп сокулуктун соспонусунан эме алганбыз. Ошентип айтышты. Эража айтыңызчы, эгерде нике күбөлүгү жок болсо эле алимент төлөнбөй калыш керекпи же кандайдыр бир деңгээлде анын дагы жол жобосу барбы? Жол жобосу бар. Аны үчүн силер сотко кайрылышыңар керек. Жашаган, ошентип жашап жүрүп, ошентип 3 балалуу болду деп соттон далилдеп берсеңер, сот алимент чыгарып берет. Бул жерде дагы карманыңыз айтып атпайбы? Дагы бир Айнагүл жерде айтып атат. Мен алимент төлөтпөй эле баш тартып туруп эле алименттен кайдандыр бир деңгээлде балдарга акча чектетип алсак болобу дейт да. Бул учурда кандай болуп калат? Негизи өкмөттүн акчаны, пособие жанагы каражатты алимент төлөгөндө каражаты ар бир балага, ар бир кишиге ай сайын каралган эме бар да, определенный сумма. Ошол эрекеге жетпесе, анда ошондо мамлекет, өкмөт төлөп берет, калган жетпеген. Силер алимент алган күнү деле мына 4 киши экенсиңер, ошо алимент алганда, ошо алименттен 4 балага көп болсо 33%, 50% төлөп берет. Ал иштебесе төлөй албайт. Негизи сиз алимент алган күнү деле өкмөткө кайрылсаңар, өкмөт жетпеген акчаңарды өкмөт төлөп берет, пособие. Алименттен баш тартып туруп эле бизге акча төлөп бергиле. Баш тартканда анда муну полностью баштын бошош керек, атасы жок деп эле. Мисалы, сиздикинде балдар кимде катталган? Атасынын намында катталганбы? 3 бала тең. 3 бала менин намымда.
кыздын өзүнүн намында катталуу да. Эмне үчүн атасына катталган эмес? Атасы өзү ЗАГСга отургандан баш тартып качып жүрөт. Өзү мурда үйлөнгөн экен, 2 жолу. 2 баласы менен мурунку турмушу, мурунку аялдошу оштон үйлөнгөн экен. Ал аялды дагы 2 баласы менен таштап коюп, менин кызым алдап үйлөнгөн экен. Жок дегенде го, мына 2 эгиз бала ошол кетип калгандан кийин, күйөө балаңар кетип калгандан кийин анан төрөлүп атпайбы, боюнда калган. Жок дегенде улуу кыз атасына катталганбы? Эмне себептен атасына катталган эмес? Атасынын өзүнүн паспорту да жок экен. Ал эми сүрөткө түшкөндө дагы өзүнүн сүрөтүн кесип салып, мен деле бир 2 жолу кайрылгам. Балам, балага метрик алып берсеңер болот, кеч болуп бартат десем, макул барабыз, алабыз, ошко барабыз, жол кире жок болуп атат деген шылтоолорду айтчу да. Демек өздөрүндө катталуу экен балдар, анда акча чектетсе болот да. Болот. Кайрылыш каяктарга барып кайрылыш керек? Соцфондго барат, соцзащитага барат, ошол жака барганда ошол жерде кайсы документтер керек деп айткандан кийин ошону чогултуп, алар келип анан үйдү карап кетишет, жашаган турмуштарын карап кетишет, анан кийин ошого чектеп беришет. Азыр бир балага 850 сомдон кеми жок. Мисалы биз сокулук немелерине кайрылганбыз, анан учетуңар кайда болсо ошол жактан аласыңар дегенде. Ал сокулукка мисалы чектелбейби? Жок, эметет, сиз фактически проживание деген ошол жака барып алып туруп айтпайсызбы биз. Негизи өзүңөр каякта жашайсыңар? Сокулуктабыз. Жок, сокулуктан негизи паспорт боюнча. Көлдө. Фактически проживание деген болот, ошол жака деле барып эле, ошол жакта түшүндүргүлө, биз ошол жакта жашайбыз. Биякта турабыз, биякта иштейбиз, балдарыбыз биякта окуйт, биякта садик барат деп ошону далилдеп берсеңер эле чек беришет. Жанакы күйөөсү өзүнө кыздарды каттатпай койду деген ал деле өзү барып ЗАГСка мен ушу атасы болом деп кайрылса, күбөлүк, нике күбөлүк жок болсо деле каттатмак. Но негизи если андай ошондой болуп атса, каттатпай качып жүрсө, сот аркылуу каттаттырып койсо болот. Атасын атасы экен, чын экенине далилдетип, да, андай болот, бар. Мыйзам чегинде бар. Балдарым деп бир басып келгенге жараган жок. Өзү деле билет, өзү барып түшүшкөндө балдар эгиз экенин угуптур, өздөрү экөө чогуу барыптыр. Анан эмне ой менен антип качып жүрүп билем. Азыр дарегиде жок, анда-санда ар кандай номерлар менен чыгат. Анан Кыргызстан кылып жаман сөздөрдү айтып, ушинтип басмарлайт да кайра. Түнкү саат кээде 3-4дө чалат, 4-төрдө чалат. Аны мен силерге түшүндүрүп коеюн. Мына анда-санда чалып атат деп атпайсызбы? Анда-санда чалып атканда Кыргызстандын ичинде эле жүргөн турбайбы? Ошон үчүн силер анын атасын деп күбөлүккө жастырам деп оюңар болсо, сотко кайрылыңыз. Сотко кайрылганда аяктан ушундай киши качып жүрөт, негизи Кыргызстанда жүрөт десеңер, ошондо жанагы статьяны колдонуп розыск объявить этет. Жанагы ооба. Розыск объявить эткенден кийин, анан кийин уже биздин иштегендер таап алып келип эметишет. Мен күбөм деген мен жардам бере албайм, бирок бир кандай бир башка варианттар болсо мен ошого макулмун деген да. Балдардан баш тартабы же кандай сен айтсаң, мен ошо барына макулмун деген. Барына макул болгондо эмне себептен макул болот? Инвалидби, же иштебейби, же иштебейт деген ал сөз эмес. Негизи дагы айтып коеюн деп атам да эркектерге. Канча күн силер мына азыр мисалы биякта угуп алып, биз деле ошентпейбизби деп аялдардын алдасаңар дагы, мен айтайм. Канча жолу баш тартсаңар күнү дагы бизде мыйзамыбызда бар. Баш тарткан күнүндө баары алимент төлөйсүңөр. Илгерээк айтсаңыз, могул жакта айтты, мен если алимент алуу үчүн мен кайрылдым деп да, өкмөткө кайрылдым, же болбосо сотторго деп. Алар болсо мени адам катарында көрбөдү дейт да. Анда кандай чара көрсөк болот? Бир жылда 3000ден үйлөнсө адамдар эми баш кошсо, андан 1,5 миң эле уже ажырашып кетет экен да. Эмне себептен ошондой болуп жатат? Жана ошолорго жардам берүү жагын жакшыраак каратса болобу деген суроо бердим да сизге. Ошону сен туура айтып атасың, мына жаңы жаштар баш кошкондон кийин, ошондо баш кошкондон кийин бөлүнүп баштаганда кыйынчылык көрүп атпайбы? Кыйынчылык көрүп баштагандан кийин булар эмне, биздин эркектер кыйынчылыктан качып анан уже ажырашканга макул маш болушат да. Ошого барышат, ажырашып кеткенден кийин келин бала менен калып атпайбы? Анан ошон үчүн айтып атпаймынбы? Ошон үчүн бизге ажырашкандарга жеткирбей соттон 3 ай эле берип атпайбы? Мына 3 айдын ичинде ойлонуп көргүлө.
жашайсыңар жашабайсыңар болобу болбойбу депчи, андан көрө ошо жаштарга 3 ай ойлонуп туруп жардам бербейби? Балким мыйзамдын алсыздыгынан да ушундай көйгөйлөр топтошо берип жатат. Ошондон аябай көп болуп атат. Бизде эркектерибиз жоопкерчилиги жок. Мыйзамга келгенде колуңан эмне келет деп коет, болду. Я приехала с Токмака. Значит, я подала на алименты в 2007 году, мы развелись. И там, значит, он попросил, чтобы я отказалась, он будет нам помогать. Так он нам так и не помогал. В 2010 году, он подал на снижение. И, значит, сумма получилась у нас 429 сомов. В 2013 году мы с ребенком, у меня ребенок заболел. Мы попали в Бишкек, в город. И, значит, у него сложный диагноз, у него ноги отказались. И мы пролежали 1,5 месяца в больнице. Я позвонила судоисполнителю с больницы. Я попросила там по 429 сомов, сколько алиментов, чтобы он нам выплатил. Но дело в том, что он нам не выплатил. Затем мы выписались и приехали домой. Я сама позвонила своему бывшему супругу, попросила, чтобы он нам выплатил алименты. Он нам не выплатил этих денег. Спустя сколько времени у меня ребенок опять заново, у него все обострилось, нужно пойти на обследование. Мне пришлось бросить работу, уволиться с работы. И попросила, с января месяца я пошла заново просить алименты. Он злостно отклоняется, не хочет выплачивать нам эти алименты по 429 сомов. Получается, завели дело уголовное. Он быстренько пошел, заплатил 429 сомов и прекратили дело, значит, все, закрыли. Башында кичине төлөп турган токтотуп койсо, бул жактыкында кандай болуп калат? Злостный уклончик от алиментов 162 статья бар да. Ошол жерде айтпаймынбы? Төлөбөй атат 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл төлөбөй атат, анан сотко кайрылабыз, милицияга иш козгогула деп. Иш козгогондон кийин албалы эле 500 сом төлөп коет. Төлөп атпайбы деп эчтеке кыла албайбыз, анан кайра эле ошо кыскартып коет. Эгерде эркектин жумушу жок болсо, же балким ал оорукчан болуп калса, кандайдыр бир деңгээлде алимент төлөбөй эле койсун деген бир жеңилдиктер каралганбы эркектерге? Жок, каралган эмес. Каралган эмес. Пособие, пенсия алса да, пособие алса ошондон акча төлөш керек. Алименттин акчасын төлөбөйүнчө чет өлкөгө чыга албайт деген суроо болду. Меники, например, жарым акчасын төлөсө, ал адам кийин чет өлкөгө чыга алат же анын акчасынын баарын төлөп берип бүткөндөн кийин чыгарып алат адамды. Ошо жер кандай болуп калат? Мен азыр айтып атпаймынбы, ошо жана алимент төлөбөгөн үчүн буга запрет коюп койду да, чет мамлекет чыга албасын депчи. Акчаны төлөп баштагандан кийин суд исполнителиге барып сен өзүң арыз жазбасаң, мына мага төлөп атат, төлөп берди, ошону жактан чыга берсин деп койсоңор, ошондо суд исполнитель аны запретин чечип коет. Сиз өзүңүз жазмайынча чече албайт. Ошону үчүн бала канча жашка чейин алимент төлөш керек атасы? Совершенно несовершеннолетний бала, жашы жетпеген балдарга чейин 18 жашка чейин төлөш керек. 18 жаштан кийин бала мисалы окуу жайга кирип окуп калса, иштебейт, окуйт да, ошондо да төлөш керек. Алимент төлөө үчүн сөзсүз өкмөттө иштеш керекпи? Атасы андан тышкары айтып атпайсыз, 500 сом, 1000 сом берип коет депчи. Мыйзамда каралган эмеспи? 1 айлык айлык акысы 15 000 сом болду, ошонун мынча пайызын төлөп бериш керек деген каралганбы, каралган эмеспи? Бизде каралган, бир балага 25% төлөнөт, эки балага 33% болот, эки баладан 3 баладан жогору 50% төлөйт айлыгынан. Но биздин негизи жана айтып кетпедимби, өкмөттүк жумушубуздарыбыз мындай көп көргөзбөйт. Иштегендер билесиңер, базарда иштешет, таксовалда иштешет, частный кафелерде алып иштешет. Негизи көп нерсе жумуш таап алышат, но алар эч жакка көргөзүлбөйт да. Канткен айымдар алимент төлөтө алат деген суроого жооп издеп жаткан маалыбыз. Ал эми бир нече суроолор жана маектер болмокчу. Бизден алыстабаңыздар. Биздин
берген көрсөтүүбүзгө келип өзүнүн кыйынчылыгын айтып берген каармандарыбызга дагы колдон келген жардамдарын көргөзөбүз деп келген конокторубузду чакыралы. Ал үчүн Нахля Хария коомдук фондунун мүдүрү Айнагүл Омурзакованы, ошондой эле Аль-Фаджр курулуш компаниясынын кызматкери Арафат Турумбековду студиябызга чакыралы. Сиздердин фонд туурасында бир аз маалымат берели. Сиздерди атайын бүгүнкү биздин каарманыбызга жардам берүү үчүн чакырдык эле. Анан сизге алгачкы суроону берүүгүз келип атат. Деги эле сиздердин фонддор кандай адамдарга жардам көргөзөт? Бул жакта бүгүнкү передачанын каармандарын менен окуяларын бүт уктук. Биздин Нахла Хайрия коомдук фонду 5 жыл болду. Расмий түрдө иш жүргүзүп жатканыбызга. Чындыгында мындай окуялар өтө көп болуп жатат. Жолдоштору 4 бала, же болбосо 3 баласы менен жаш келиндерди тыштап. Ден соолуктары жакшы эле эркектер ушундай көп начар терс. Ушинтип алимент ала албай кыйналып жүргөндөргө колдон келген жардамдарыңызды бересиздер, Ооба, ушундай кыйналган аялдар бизге көп кайрылат. Балдары менен, кичинекей балдары менен, мына бул жакта да бир эже айтып кетти. Балам багыш үчүн жумуштан чыгып кеттим деп. Андай энелер бизде көп болуп атат чындыгында. Юрист эже да айтып атат, биздин мыйзам чийки болгондуктан энелердин укуктары корголбой жатат депчи. Буга мен да кошулмакчымын. Мен ойлойм, буга тийиштүү органдар өздөрүнүн иштерин аткарат болуш керек. Бирок биздин Нахла Хайрия коомдук фонду колубуздан келишинче мындай энелерге көп жардам беребиз. Эми кандай жардам беребиз? Акчалай жардам бере албайбыз чындыгында. Акчалай жардамды бул толук жетим балдарга беребиз. Эмнеге муктаж болсо бересиздер? Бирок көп балалуу бүгүнкү передачанын каармандары болуп атат. Ушул сыяктуу энелер көп кайрылат бизге. Жылда кайрылат, керектүү документтер менен келишет, биз аларды каттап өзүбүздүн жыл сайын болгон жардамдарыбызды көрсөтөбүз. Жакшы, келиңиз. Арафат беке, сизге суроо заталчы. Мырза катары бир чети коомдогу бир кызматкер катары сизге суроо заткым келип атат. Бүгүнкү биздин каарманыбызга жардам берем деп келдиңиз, бирок деги эле мырзалардын ушундай өзүнүн баласынан, өзүнүн канынан жаралган баласынан баш тартып бир качып кетүүсү, же болбосо алимент төлөбөөсү бул балким мырзалардын жашоо шарттан, жумушсуздуктун, кыйналгандыгынан болуп атабы, же жоопкерчиликтин жоктугу, чын эле эркектик сыпаттыгынын жоктугу болуп атабы? Никеге туруп атканда ошо эркек жоопкерчилигин алат да. Аял кишинин бала чакасын, үй бүлөсүн жоопкерчилик бул эркек алат да. Бул эркекке эми иштей албадым деп эле качып кетиш туура эмес. Бул эркек жер казып болсо дагы ошо үй бүлөсүн багыш керек да. Бизде азыр коомдо өзүбүздүн Кыргызстаныбызда эл оңолмойн, падыша оңолбойт дейт да. Биздин падышабыз диндар болсо, канча деген байлар жүрөт, ошолордун баарын зекетин ала турган болсо, ушундай колунда жокторлор мындай муктаж болбойт эле да. Ушуларга берилет эле да. Пайгамбар сабагында ар бир адам, бай адам, ар бир эмесине зекет берип турган да. Зекет берилген ошо колунда жокторлорго берилген да. Кийинки пайгамбар өтүп кеткенде Абу Бакр разияллаху анхуга падышалык тапшырылган да. Ал убакта дагы ушундай зекеттер берилип турган да. Зекет берилгенде ушундай колунда жок, күйөөсү жокторлорго жардам берилип турган да. Бизде аялдардын да кемчиликтери бар да. Аялдар деген ачык жүрбөш керек да. Бул Алланын өкүмүн аткарыш керек. Алланын өкүмүн аткарбады, ал Алланын жардам болбойт да. Дал ушул талкуулуп жаткан темабызды дагы социалдык тармактарга жайгаштырганыбызда коомчулуктагы айрым бир айымдардан келген конокторубузга дагы бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Негизи чындыгында динде эгерде ажырашып кете турган болсо, балдарын атасына өткөрүп бериш керек дейт, атасы караш керек дейт. Бирок учурда көпчүлүк аталар балдарын албайт го. Бул жагы кандай болуп калат деген экен. Эне өзүнүн баласын эч качан таштап кетпейт да, бербейт дагы да. Чындыгында дин менен жашаган адам эч качан кор болбойт. Мына эгер баланын укугуна же болбосо ажырашуудан кийинки акыбалга карай турган болсок, дин боюнча айтылган, эгерде балакатка жете элек болсо, балдары энесинде калыш керек. Ошол эле убакта атасы баласын багыш керек деп айтылган да. Менде мындай суроо дейт. Эгерде бир үй бүлө сот аркылуу ажырашса, күйөөсү мамлекеттик иште иштебесе, бирок өзүнүн бизнеси бар болсо, анда алимент төлөш керекпи? Төлөсө канча төлөш керек дейт? Алимент төлөйт. Ошо жана бизнесмен деп атпайсыңарбы, өзүнүн бизнеси бар экен. Ал болсо налоговый инспекцияда катталыш керек.
ошол жерден доходтору көрсөтүш керек. Доход көрсөтүлгөндөн кийин ошол жерден анан кийин алимент чыгарышат. Кийинкиси. Мен дагы суроо бергим келет дейт. Күйөөсү менен ЗАГС жок болсо, ажырашкан болсо, анан күйөөсү Кыргызстандын жараны болбосо, эгерде мичиркени кантип алса болот, жана алиментти кантип төлөсө болот дейт. Биринчиден Кыргыздын жарандасы болбосо, каяктын жарандасы болсо, ошол жака посольствого барып, ошол жактан арыз жазып кайрылса болот. Балдары 20-30га чейин чыгып калды, бирок ошол учурга чейин алимент төлөгөн эмес. Эми кайрылып алимент алдырсак болобу дейт. Жок, болбойт. Кайрылган күндөн баштап эсептелет. Балдар жаш жетелегине чейин караш керек. Бүгүнкү биздин каармандарыбызга кандай жардам бере аласыз дейт. Мен айтып кетем, айтпайм, силер жанакы ошо айла жок эле ошо өкмөттү карап калдыңар, өкмөттөн пособие алсак эркектерибиз балдарыбызды бага албай атат дегенден кийинчи. Ошон үчүн жанакы мыйзамды өзгөртүп, эркектер чыдап кеткенге өзгөртүп койсунчу. Ошондо детдомдо калган балдар, жалгыз калгандар, моомдой коомдоктор, ачкандар кичине асайет эле да, балдар мындай көпөйлөп көчөдө калбайт эле. Сиз эркектерден алимент төлөтүп бергенден кийин сизге карата коркутуулар болобу дейт. Ансыз болбойт да. Өзү жанынан чыккан, жанынан төшөктөн жанынан чыккан аялын коркутуп, өз баласын коркутуп жүргөндө бизди коркутпайт дейсиңерби? Коркутат бизди деле. 3 айлык эгиз балдар бар, жана 1 жаш 4 ай болгон кичинекей кызы бар. Жаш келиндин жаш өсүмүс жеринен барып таанышып келип, аны кыскача биз социалдык тармактарга жайгаштырганыбызда өзүнчө колу ачык, коомдогу жакшы бир инсандарыбыз дагы жардам көргөзүүгө аракет кылышты. Аны дагы Гүлнүрже сизге дагы кабарлап айттым. Бир топ адамдар бар, сизге барып жардам берет, бирок ошол эле учурда бүгүнкү биздин атайын сизге жардам берсин, колунан келген деп мына эжени Айнагүлжени чакырдык эле. Айнагүлжө мүмкүн болсо кандай жардам бере аласыз? Бүгүнкү биздин каарманыбызга жана алдыңызда турган белек окшойт, мүмкүн болсо тапшырсаңыз демекчимин. Ооба, чындыгында да мен да өтө кайга салды. Бул кичинекей жаш балдарды атасы таштап кетиптир деп уктук. Биздин фондко кайрылсаңыздар болот. Кызыңыз менен документтери менен келсин, балдардын метиркеси менен биздин фондко катталгандан кийин биздин колубуздан келишинче жардамыбызды буюрса көрсөтөбүз. Балдарыңыздарды таштабасаңыздар, балдарыңызга мээрим берсеңиздер, ушуга белектер тапшырып койсоңуз. Азыркы мен эфирге ушундай чакан жана 2 эгиз балага дейт, ошого бир керектүү деп мондай бир чакан белек алып келдим, ошону тапшырып койсоң. Гүл жигит Аллах разы болсун. Бизде дагы Арафат мырза бар. Арафат мырза дагы өзүнүн кеп кеңешиңизди айтып туруп, анан колдон келген жардамыңызды тапшырып койсоңуз болот. Азыр буйруса биз продукттуу жактан азыр мен жардам бере алам, Аллах үчүн. Андан кийин жумуш башталып кетсе, биз биякта эменибизди калтырып кетебиз, номерибизди. Жакында ортодо башталып калат. Бизге дуа кылып турсаңыздар, биз жумушубуз башталып кетсе, биз ушу Кыргызстандагы ушу нет кылганбыз, бүт жарандарга, колунда жокторго бүт жардам беребиз дегенбиз да. Көп эмелерин жардам үйлөрүн ремонт кылып берип, тиги килем жок болсо килем алып берип, холодильник жок болсо холодильник алып берип, ошолордун баарын биз Аллах үчүн кылып беребиз да, даярбыз. Социалдык тармакты колдонгон Рустам Тайлаев аттуу дагы бир жаш жигит өзүнүн ушундай бир аманат кылды эле сизге, акчалай берип койгонсун өтүндү эле. Муну да алып барып кичинекей эгиздерге бир жакшы бирден калтырып койсо. Коопчулукка кайрылуу иретинде көрсөтүүнү кыскача жыйынтыктап өтсөңүздөр, келиңиз Арафат мырза сизден баштайлы дагы. Бул эң биринчи бул дин да. Ким динде болсо ал бактылуу болот дейт да. Ал динде эмес болсо ал бактысыз дейт да. Эми мындай эле бактысыз деп жүрөгүңөргө катып албагыла, аракет кылгыла да, жаштар. Сиздер азыр намаз окуп дин менен үйлөнө турган болсоңор, кийинки келечегиңер мындай өзүңөргө жакшы болот да. Турмуш курарда кыздар дагы өздөрүңүздөрдүн турмушка курарда бир жакшынакай бир шашпастан мамиле кылсаңыздар дейм да. Мындайча айтканда, турмушка курганда ата-энелериңиздер менен кеңешип ЗАГСка катталыш керек. Себеби биз өзүбүздүн укугубузду коргоп, келечекте төрөлө турган балдарыбыздын укугубузду коргоп, анан жигиттерди чакырмакчымын. Сиздер дагы келечекте үй бүлөңүздөргө бекем болсоңуздар, Аллах Таала деле айтканда, ар бир төрөлүүчү баланын ырыскысын мен өзүм берем деп айтылат да.
бул Куранда ачык эле жазылган. Куран менен жашасак, өзүбүздүн укугубузду коргосок, өлкөбүзгө дагы деги эле коомго дагы зыян аз болот экен да. Үй бүлөңүздөрдү коргоңуздар, тыштабаңыздар балдарды, аялдарды да коргобоңуздар. Мисалы мына кичинекейинде апаң кыйналып, атасы чыштап кетип калган апаңарды кыйналып көрүп, өзүңөр чоңойгондор андай деле балдар бар. Ошонун атаңардын кайталабагыла, кылган кылмышын, кылган жорогун кайталабагыла. Силер көргөнсүңөр апаңар кандай кыйналып жүргөнүн. Ошон үчүн силер чоңоесуңар, силердин балдарыңар да чоңоет. Ошондо балаңарга кор болуп калбагыла. Кудай кайрылтып коет. Сен азыр балаңды карабасаң, кийин сен жыргап жүргүн. Кийин картайганда сен ошо кайра келип, ошо балаңа кор болуп каласың. Ошондо балаң сага эмне дейт? Ата, сен мага керек болгондо каякта элең депчи. Мен досум атамды келип мойнун жыттаганда сен каякта элең? Деп ошого сизге калбагыла. Биринчи үйлөнүп атканда жаштар ойлонгула ала качуу деген жок болсун. Ала качууда жашоо көп болбойт да. Бул жашоодо жет өлчөп бир кезиш керек экен. Ойлонуп иш кылыш керек экен. Биякта эркектер деле күнөөрөгүндө болбойт. Аял затын да күнөөсүн өзүнүн мойнуна алып билиш керек экен, аял зат болгондон кемчилигин. Кудайдан сураныш керек экен. Биринчи ыйман болуш керек экен, аял затта кичипейлик. Баягы ар бир кыргызга адашпаганга, жашоосунан адашпай турмуш туура курулуш керек экенин каалайм ар бир пенде баласына. Шашылбай үйлөнүп, бири-бириңердин сырыңарды билип, турмуш куруп кетүүгө качамак даяр болгондон үйлөнсөңөр болот алтындарым. Ден соолукта болуп, аман эсен болгула. Ата болуу оңой, бирок аталык милдетти аткаруу бул өтө кыйын. Андыктан эгерде ар бир мырза өзүнүн жоопкерчилигин сезе билсе, анда коомчулуктагы кыйналган наристелер жана айымдар азыраак болот беле. Ушуну менен чейирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чейир, сиздин багыт.